Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 июлда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсухтун анын өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында сүйлөшүүлөрү болду. Тараптар эки жактуу кызматташуунун негизги багыттарын, анын ичинде саясат, соода жана экономика, транспорт жана айыл чарба тармагын талкуулашты. Санариптештирүү, маданий гуманитардык байланыштарды жана туризмди өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан жана Монголия тарыхый достук байланыштары бар мамлекеттер экенин, алардын тамыры терең байырылыкка кетерин баса белгиледи. Бизди 1000 жылдык көчмөндөрдүн каада салттары, руханий баалуулуктар жана жаратылышка болгон аяр мамиле бириктирип турат. Биз кылымдар бою өзүнүн бай маданий мурасын түзүп, аны биздин аймактын чегинен тышкары да жайылтып келе жаткан элдердин, көчмөндөрдүн улуу цивилизациясынын урпактарыбыз. Биз бири-бирибизди боз үйдөн, кийизден, эпостон жана көчмөн жашоо мүнөзүнөн тааныйбыз, деди мамлекет башчысы. Ал бул маданий жакындык биздин мамлекеттер аралык мамилебизди өзгөчө ишенимин, маанайын түзөрүн белгиледи. Ошондой эле бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух менен жолукту. Бул тууралуу парламенттин коомчулук менен иштөө бөлүмүнөн билдиришти. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий гуманитардык алакаларды арттыруу маселеси талкууланып, анын ичинен парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу Ухнагийин Хурэлсухтун бул мамлекеттик сапары калыптанган кыргыз-монгол мамилесин кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарына ишенерин билдирди. Биринчи июлга карата жарандар менен 1286 социалдык контракт түзүлдү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл өлкөдө жалпысынан аз камсыз болгон 13333 үй бүлөгө жакырчылыктан чыгуу жана кирешесин жогорулатуу үчүн 150 000 сом өлчөмүндө социалдык контракт алууга мүмкүнчүлүк берилди. Келишимдин алкагында жарандар туруктуу чарба жүргүзүү жана өз алдынча киреше алуу үчүн коштоо жана окутуудан өтө алышат. Социалдык контракт үй бүлөлөргө жеке ишкердигин ачуудан, көмөкчү чарбаны өнүктүрүүдө, жумуш менен камсыз кылуу үчүн жабдууларды жана шаймандарды сатып алууда колдоо көрсөтүүгө багытталган. Ысык көлдө эстрадалык музыка аткаруучулардын 4-чү жолку эл аралык Мейкен Азия фестивале уланууда. Ага дүйнөнүн 25тен ашык мамлекеттеринин өкүлдөрү, таланттуу жаш эстрада ырчылары катышып жатат. Бул маданий иш-чара мамлекеттер ортосундагы достукту чыңдоого, жаш таланттарды колдоого, аны менен бирге өлкөнүн туристтик дараметин көтөрүүгө багытталган. Ысык көлдө популярдуу музыка аткаруучуларынын Мейкен Азия эл аралык фестивале уланууда. Салтка айланып калган маданий иш-чара быйыл 4-чү рет өтүп жатат. Ага Азиядан тартып Европага чейин 25 өлкөдөн келген таланттуу жаш эстрада ырчылары катышууда. Арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн Франция, Аргентина, Хорватия жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү да бар. Ал эми Кыргызстандан 3 аткаруучу катышууда. Бул фестиваль ар бир катышуучуга өзүн дүйнөгө таанытуу, эл аралык чөйрөдө тажрыйба топтоо, жаңы достук мамилени куруу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Алдыда күндөрдө фестивалдын алкагында күн сайын өтө турган концерттер артисттер үчүн гана эмес, көрүүчүлөр үчүн да унутулгус таасир калтыралым шексиз. Бүгүн бул аянтча тынчтыктын, достуктун жана чыгармачылыктын символуна айланып, бул фестиваль аркылуу жана моомга шык эргүү тартуулайбыз. Маданий мурастарыбызды даңазалайбыз жана искусство аркылуу дүйнөгө элдерин бириктирүүгө салым кошобуз. Ар бир сынак Кыргызстандын жана чет өлкөлүк белгилүү жылдыздардын катышуусунда концерттик программалар менен коштолууда. Мындай саамалык мамлекеттер ортосундагы маданий алаканы чыңдоого шарт түзүп, улуттук маданияттардын өз ара баарлашуусуна жол ачат. Эңирде жаш аткаруучуларды колдоого мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Даярдыктар абдан жакшы, бирок абдан жакшы даярдансаң дагы толкунданат экенсиң. Толкундангандан ичим буралып атат. Температура болуп кетип атам, кээде кайра чиригип кетем. Ушундай нерселер болот. Анткени организмибиз, биздин денебиз боевой состоянияга даярданып атканда ушинтип баштайт экен.
ошол сезимдерди биринчи жолу өмүрүмдө сезип келатам. Çok mutluyum burada olmaktan. Бул жерге келгениме абдан кубанып турам. Ыр дүйнөсүндө өз өлкөмдү чет мамлекетке таанытып келатам. Бул жолу Кыргызстанга келип атабыз. Бул жактын жаратылышы кооз, абасы таза, адамдар да өтө меймандос келет экен. Бизди сонун тосуп алышты. Белгилей кетсек, фестивалды өткөрүүгө Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 20 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми эстрадалык музыканы даңазалаган бул фестиваль алгач 2013-жылы өткөн. Айнура Достукбекова, Айбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңы. Балыкчы шаарында эл үчүн мааниси чоң болгон окуя орун алды. Жаңы ипотекалык турак жай комплексинин пайдаланууна мезгил окутуусу салынды. Жалпысынан 12 кабаттуу заманбап үйлөр курулуп, 3700 үй бүлө үчүн батир берилиши каралууда. Кененирээк жеринен кийинки сюжетте. Балыкчы шаарында да Советтер Союзунан бери көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүргөн эмес. Калк өсүп, жаштарда үйгө болгон муктаждык аталган калада да бар. Шаарда биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулуш иштери башталып, мезгил кутучасы салынды. Урматтуу президентибиз тапшырма койгон эң биринчи сапатына мына ушул жерде курулуп атканда өзүңүздөр көрөсүздөр. Мурункуга караганда ар бир жарандын алып аткан үйлөрүнүн сапатына көп көңүл бурабыз. Бардыгы ремонту менен болот. Даяр үйгө киресиздер буюрса, азыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын адистери сиздерге түшүндүрүп берди ошойт, кандай кылып алуу боюнча. Эртең дагы, бүрсү күнү дагы ушул жерде болот дагы. Мына ушул жарандарыбыз толугу менен кандай мүмкүнчүлүк, кандай критерий менен алат экен, мына ошолор сиздерге толугу менен түшүндүрүп берет. Жалпысынан 12 кабаттуу заманбап үйлөр курулуп, 3700 үй бүлө үчүн батир берилиши каралууда. Аны уккан шаар тургундары кубанып жатышат. ГИКке мен очередке тургам февраль айында. Анан ГИКке менга эмес условиясы аябай жакты. Мен квартирага төлөгөн акчамды ГИКке төлөп, өзүмдүн үйүм болуп калсын аябай мага туура келип калды. Ошо ГИК боюнча бул Балыкчы шаарына аябай биринчи жолу курулуп атат. Бул шаарчабызга элге аябай эле ыңгайлуу болду. Көбүнчө жаштарга баары эле квартиралап жүрөт деп келем. Ошо биздин Балыкчыга биринчи жолу ипотекалык үйлөр салынып, көчө биринчи үйгө капсула салынып келди. Ошо жаштарга абдан ыңгайлуу болду. Жаштар квартира төлөгөн акчаларын ошо ипотека төлөп, жакшы шарт болуп калды. Жаңы үйлөрдүн аймагында мектеп, бала бакча дагы курулат. Алгач баштапкы үйлөр салынат. Президентибиз Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы менен Балыкчы шаарына 22 гектар жерине 3700 батир курулушун аз эми бүгүнкү күндө курулушун баштадык. Бардыгы бирги блоктун санын айтсак 69 блок болуп эсептелет. Андан сырткары бул өзүнчө бир чоң микрорайон болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик тарабынан ушул жерди ажыратып берип, Балыкчы шаарынын тургундарынын жаркын келечегин жашоосун түзүү максатында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун тапшырмасына ылайык бардыгыбыз биргеликте иш алып баруудабыз. Ипотекалык үйлөр бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине аярылуу катмарларга 4%, ал эми калган жарандарга 8% болот. Жалпы үйлөр баштапкы төлөмү жок 25 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Баатыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан. Ал эми Ак Суу районунун Хан Теңир айыл аймагына Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү жана мүчөлөрү иш сапар менен келишкен. Алардын максаты достукту жана ынтымакты чыңдоо, ошондой эле тажрыйба алмашуу планы. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова жеринен барып даярдаган материалы менен кенен таанышасыздар. Ысык Көл облусу алгачкылардан болуп АТРдин алкагында иш алып барып келет. Учурда бардык тармактарда өз натыйжасы көрсөтүлүүдө. Мындай иш аракеттерден улам тажрыйба алмашуу максатында Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү иш сапар менен Ак Суу районунун Хан Теңир айыл өкмөтүнө келишти. Анда алар чакан кез куруу, инвестиция тартуу, өндүрүштүк иштерди жүргүзүү, мектеп, бала бакча куруу, стимгрант программалары аркылуу иштөө боюнча программалар менен тааныштырышты. Бүгүн ушу биздин аймакта жүргүзүлүп жаткан социалдык курулуштар аслында 2 жылдан бери ошо муниципалдык жолдорду асфальттап атабыз. Баягы үлүштүктен берүүчү грант деп коет. Ошо быйыл
3 айга 3 жолго жазганбыз асфальтка. Азыр ошонун баары тендерлери аныкталып, фирмалар курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Андан тышкары баягы биздин аймак баягы дарыялар көп болгондуктан чакан ГЭСтер салынып атат. Ушундай иштерди биздин кесиптештерибиз менен ушу тажрыйба алмашуу максатында ушу бүгүнкү күндө уюштурганбыз. Мындан тышкары курулуш иштерине сапаттуу материалдарды алуу жолдорун, ички жолдорду асфальттоо, алардын каржы булактарын табуу, райондук фонддор менен иштешүү, жайлоолордогу иш-чараларды уюштуруу, туризм багытын өркүндөтүү, ошондой эле айыл аймактын кадастрдык картасын даярдап алуу мыкты жыйынтык берерин баса белгилеп, бардык иштердин иштөө принциптери менен тааныштырып чыгышты. Ал эми иш сапар менен келген өкүлдөр АТРге өтпөй калганын, жайгашкан жер райондон алыс болгондугу себеп болгонуна токтолду. Эскиден түптөлүп калган ошол 30-жылдар түтүлгөн айыл өкмөт болгондугуна байланыштуу биз ордубузда калып калдык. Эгерде башка өкмөттөргө кошулуп кеткенибизде кичине биздин баягы жерлерибиздин жайгашкан жерлери кичине туура келбей, мына жолдун алыстыгы элге кичине кыйынчылык жаратып коймок экен. Ошолорду эске алып, анан кийин АТРден бизди кичине демек калтырышып койду. Биздин жагыбыздагы айыл өкмөттөрдөн 2-3 кошулуп, райондо 4 айыл өкмөт кошулуп кетти. Мурда 16 болчу эле, азыр 13 калды. Биргелешип иш алып баруу, тажрыйба алмашуу менен бирге достукту жана ынтымакты чыңдоо максатында атайын меморандумга 2 айыл өкмөт башчылары кол коюшту. Нуржан Дөөткулова, Нурлан Чойбеков, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Ак Суу районунан. Ысык-Көл облусунда экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана балык ресурстарын коргоо максатында иш-чаралар уланууда. Тоң районуна караштуу Ак Терек, Болот Мамбетов айыл аймактарында браконьерликке каршы күрөштү күчөтүү аракеттери көрүлүп, көл астындагы мыйзамсыз торлор тазаланды. Тоң районунун Ак Терек жана Болот Мамбетов айыл аймактарындагы көл астынан жалпы узундугу 7000 метрди түзгөн браконьердик синтетикалык торлор алынды. Аны менен бирге Тоң районунун аймагында кайрымак менен балык кармап жаткан жарандар текшерилди. Маалым болгондой, учурда балык кармоо үчүн бекитилген өлчөмдө мыйзамдуу төлөмдөрдү төлөп, андан соң гана балык кармоого уруксат берилет. Эки айыл өкмөтүнүн Ак Терек жана Болот Мамбетов айыл өкмөтүнүн акваториясында көлдүн үстүндө мыйзамсыз аңчылык кылган балык улоо боюнча жана мыйзамсыз тор салынуу боюнча улуу президентибиздин биздин 131 жарлыгынын негизинде биргелешкен буйруктун негизинде 5 кызматтан турган кызматкерлердин баары көл үстүндө иш-чараларга чыкты. Тоң районунда быйыл жыл башынан бери балык уулоо боюнча 3 кылмыш иши козголуп, жалпы ар түрдүү балыктардын 140 даанасы алынып, соттук кароого 2 иш жөнөтүлгөн. Учурда мыйзамсыз балык уулоо боюнча 1 кылмыш иши катталып, тергөө аракеттери жүрүп жатат. Ысык-Көлдүн акваториясын тазалоо, браконьерствого каршы иш-чаралар жүргүзүү боюнча байма-бай жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күндө ошол көлдүн аймагында жана торлорду, синтетикалык торлорду тазалоо, көл үстүндөгү мусурларды тазалоо иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары ушул Кыргыз Республикасынын өзгөчө жагдагы министрлигинин алдындагы суучулар кызматкерлеринин тарабынан көлдүн астындагы акваториясын тазалоо, мусурларды тазалоо да жүргүзүлүп келет. Аталган рейд Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көлдүн экологиясын сактоодо кечиктирилгис чаралар жарлыгынын негизинде ишке ашып, Тоң району боюнча көлдүн акваториясы текшерилди. Жалпыстан 5 кызматтык топ катышып, браконьерлер менен күрөштү күчөтүү багытында өттү. Жетегүз районунун Борбору Кызыл Суу айылында бир катар жылдан бери чечилбей келген көйгөйлөр бар. Атап айтсак, айылдагы борбордук базардын курулуш иши соңуна чыкпай келсе, экинчи маселе балдар бакчасынын имаратын архив кызматы ээлеп, балдар бакчасына бара турган жүздөгөн бөбөк кезек күтүп келет. Темага Жанара Сагындыкова токтолот. Кызыл Суу айылынын чогортосунда жайгашкан базардын курулушу 2016-жылы башталып, бирок бүгүнкү күнгө чейин соңуна чыкпай келгени элет элин жергиликтүү бийликти бушайманга салууда. Адистердин айтымында базарды куруу үчүн курулуш ишканасына 43 миллион сом бөлүнүп берилген. Бирок белгисиз себептерден улам дээрлик 10 жылдан бери район борборундагы базардын курулушу аяктай элек. Курулуш иштери көп жыл болуп, созулуп баратат да, жалпы ошол Зарна сервис деп подрядчик уткан экен.
бул жалпы 43 миллион сом ушул күнгө чейин алып бүткөн экен. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай, дагы да акча суралып атат. Ошондуктан биз курулуш архитектура министри Нурдан Кемеловичке да ушу Жетегиз районуна келгенде кайрылдык эле. Ошол жактан мамлекеттик экспертиза жүргүзүп, оценка жасап, ошо 43 миллион кеткенин аныктап берсе, биз андан ары ошол жыйынтыгын берсе корутундусун. Биз андан ары ушул базарды улантып бүтүрөт элек да. Азыр базардагы соодагерлер ачык асман алдында соода сатык жүргүзүүдө. Тийиштүү шарттары бар базар курулуп калат деп жылдап күткөн элдин да чыдамы кетти дейт айыл аймак башчысы. Эми жогору жактан көзөмөлгө алынса деген пикирде. Ал эми айылдагы дагы бир жылдап чечилбей келген маселе айылдагы балдар бакчасынын имараты. 220 орундуу балдар бакчасынын имараты бакча катары айыл аймактын карамагына өткөрүү боюнча соттун чечими турса да, бүгүнкү күнгө чейин ал жакта райондук архив жайгашкан. Бул бала бакча приоритет катары сотто каралып, бошотуп берүү жөнүндө чечим 10 жылга жакындап баратат. Биз силерди буларды чыккыла деп айтсак, өздөрү жер издеп сатып алып курсат эле болот эле да. Бирок биз эми мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп ушул жерди даярлап архив кызматына өткөрүп бергенибизге 4 жыл болду. Курулуштарды тандаганда Мовреке архив кызматы бала бакчанын имаратын ээлеп атыптыр. Ушу балдар көйгөйүн чече албай атышат деп көйгөй приоритет катары карап койбостон биздин иттен чыгарып койгон курулушту токтотуп койгону абдан бизге көйгөй жаратып атат да, айтууга туура келип атат. Бизде 20 миңге жакын калк бар, 700гө жакын бала ушул кезекте турат. Жаңы курулуп жаткан райондук архивдин жерин белендеп бергени менен Кызыл Суу айыл аймагы балдар бакчасынын имаратын өзүнө өткөрүп ала албайбы бара. Пайдалуу түптөлүп курулушу токтогон архивдин жаңы имаратын качан бүткөрүлүп ишке берилери да белгисиз дешет жергиликтүү эл өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө бул көйгөйдөн улам айыл аймакта балдар бакчасына барыш үчүн жүздөгөн бөбөк кезек күтүүдө. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдаконов, Жетегиз району. Ошондой эле бүгүн Жетегиз районунун Аң Өстөн айылында жайкы өнүгүү борбору ишке кирди. Бул борбор жайында айыл ичиндеги бөбөктөргө билим берүү менен кыргыз элинин салттарын чыгармачылыкта өнүктүрүүгө багытталган программаларды сунуштайт. Жетегиз районунда дагы бир мектепке чейинки билим берүү уюму ишке кирди. Бул жайкы өнүктүрүү борбору балдардын бош убактысын мазмундуу өткөрүү, алардын эс алуусун пайдалуу иштер менен толуктоо максатын көздөйт. Андан сырткары бөбөктөргө билим берүү менен кыргыз элинин салттарын чыгармачылыкта өнүктүрүүгө багытталган программаларды камтыйт. Муну ачканыбыздын бирден бир себептери биз көлгө, тоого ушул жерлерге барганыбыз жок. Бул атайын ушул бакчанын Алымбек Агулипа атындагы бакчанын астында уюштурулуп жатат. Бул жерде биз айылда ушу өзгөчө бир максатыбыз мындай көп балалуу, анан ушу атасынан, апасынан эрте ажырап калган, жана мүмкүнчүлүгү чектелген ушундай балдардын көңүлүн көтөрүү максатында 3 саатка болсо дагы ушул 3 сааттын ичинде бир көптөгөн билимдерге ээ болушун каалап, ушул көчөдө жөн эле убакыттарын коротуп жүрбөстөн ушул жерден бир кандайдыр билимдерди берсекпи деген максатта ачып атабыз. Мындан ары Сүйүндүк эне окуу борбору айылдагы көп балалуу жана аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарына кызмат көрсөтөт. Ага айылдын ардактаатылуу Сүйүндүк эненин балдары жана неберелери бакчанын иштешине акча каражат бөлүп берип көмөк көрсөтүшкөн. Андан сырткары өнүктүрүү борбору Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен кызматташып, канцтоварлар менен камсыздалып турмакчы. Бул лагерь 25 бала жайкы эс алуу убагында келип тарбияланышат да. Ошо Сүйүндүк эненин үй бүлөсү ошол тарбиячыларга ошо айлык маянасын чыгарып берип, бир ай балдар ушакта жайкы окуу лагеринде болушат. Бул айыл өзү көл жегинен алыс болгондугуна байланыштуу балдар жайкы күндө үйүндө болушат. Ошонун себебинен айылдагы ошондой аз камсыз болгон үй бүлө, көп балалуу үй бүлөлөрдөн бир 25 бала топтолуп, ушу жайкы эс алуу лагеринде өзлөрүнүн убактыларын өткөзүшөт да, пайдалуу убактыларын. Эми бала бакча 3 сааттык программада иштейт. Бул болсо ата-энелерге өз иштерин аткарууга жана балдарын коопсуз, кызыктуу чөйрөдө калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Жайында балдарды оюнга койбой, билгендерин өркүндөтүп, келечектерине кам көрүү учурдун талабы. Мындай борбордун бөбөктөр үчүн тарбиялык мааниси зор. Нурдин Урманбетов,
Талгат Токтомушев, Батыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары. Ал эми Түп районуна караштуу Талды Суу айылынын 1995 жылкы уландары ар жылы ынтымак мелдешин өткөрүүнү колго алышкан. Өсүп келе жаткан жаш муунду туура жолго үндөө, ынтымакты чыңдоо жана айылды өнүктүрүүгө салым кошуу максатын камтыган мелдеш Адылбек уулу Айтбектин жаркын элесине арналып өткөрүлдү. Мелдешке ондогон командалар келип өз күчтөрүн сынашты. Курбулар спорттук мелдешти быйыл 3-чү рет уюштуруп келишет. Айыл жаштары коомчулуктагы терс көрүнүштөрдөн улак болуп, өспүрүмдөрдү спортко, эмгекке үндөө максатында ар жылы өткөрүүнү колго алышкан. Алар классташ курбусу маркум Адылбек уулу Айтбектин элесин түбөлүккө калтыруу багытында мелдештин маркумдун элесине арнашкан. Эң биринчи турнирибиздин ачылышы 21-жылы Тушоосун кестик элек. Азыр болсо мына 3-чү рет өткөрүп атабыз. Байгеф фонду да көбөйүп атат. Кудайым буюрса, эмикисин Кудай буюрса кийинки турнирибизди биз райондук масштабка өткөрөлү деген ниетибиз бар. Бардык командалар Кудайым буюрса жакшы даярданып келишиптир, баарына ийгилик. Талды Суу айылындагы 1995 жылкы уландардын айылга кошкон алгачкы салымы эмес. Алар ар дайым коомдук иштерде өз активдүүлүктөрүн көрсөтүп келишет. Аламга жол айылдан башталарына ынанган айыл активисттеринин мындай аракетин райондук спорт бөлүмү да колдоого алды. Бүгүнкү ушу уюштурулуп аткан турнирге 20 команда катышып атат. Негизи Талды Суу айылынан ар бир жыл поколения менен бул иш-чарага да биз четтен карап турбастан Ысык-Көл облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан ушу уюштуруучу командаларга, балдарга өзүбүздүн ыраазычылык баракчаларыбызды жана кубоктарыбызды, ошо сыйлыктарыбызды алып келип биз да көмөк көрсөттүк. Талды Суу айылында футболдук майрам десек да болот. Жалпысынан 20 команда чогулуп, 20 команда 4 айылга бөлүндү. 4 айылга бөлүнүп, круговой системасында болот да, финал Талды Суу айылында болот. Жаш курагы ардагерлерден баштап 2005 жылкыга чейинки курама командалар катышат. Уюштуруучу жаштар тарабынан маркум Айтбектин жаркын элесине арналган кубок жана медалдар, акчалай сыйлыктар дайындалган. Маркум Адылбек уулу Айтбек да спортко кызыгып, ар дайым мелдештерге катышып келгени эскерилип, эми облустук, ал арада республикалык деңгээлде өткөрүүнү максат кылышууда. Соңунда жеңүүчүлөргө сыйлыктар ыйгарылды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Түп району. Ушуну менен кечки жаңылыктар программасы соңуна келди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.